Bir nесени көп айтам, урматтуу мусулман бир тууган, ачуу чындык. Аурату ражул мин тахти сиррати иля тахти рукба. Эркектин аураты көрсө күнөө боло турган, бирөөгө көрсөтсө күнөө боло турган, бирөө караса күнөө боло турган эркектин уят жери киндиктин астынан, тизердин астына чейин. Жас келген кезде эркектер эмес, өзүңөр башкарып жаткан аялдарыңар бардыгы жарым жылаңач болуп алды. Жарышып жатат. Ким көбүрөөк жерин көрсөтөт деп. Эми эркектер силерге айтайын. Шорт кийип эмес, шорт кийсең тизеңден астыраак узунураак кийгин. Рүкүгө сажда барган кезде эки тоңдун ортосу көрүнбөсүн. Анан чоң эле Кудайга шүгүр мешитке келген, жамаатка келген, намазга бекем болгон жигиттер кээде өзүңнүн саныңдын түгүн энеңе эжеңе көрсөтпөй да кой. Ал түк баарында бар. Эр жигиттик түгүң менен эмес. Эр жигиттик ал намыс менен болот. Көчөдө көрсөң кыргыздын чоң эле жигиттери 50ге кирген, 60га кирген, 45ке кирген, 35ке кирген жоон саныңды көрсөтөсүң. Узураак кийбейсиңби? Жок дегенде мечитке келгенде мындай мечит адеп акылакы болсун. Бүгүн бириңди Садыр Жапаров приемга чакырсın, ушул кепедеде барасыңбы? Таң аткыча ойлоносуң. Эмнени кийип барсам, кайсы костюм үчүн, кайсы галстук таксам деп. Сен президенттин үйүнө келген жоксуң. Же 7-чи этажга келген жоксуң. Алланын үйүнө келдиң. Бир аз адебиң менен болуң. Өзүңдү сыйлабасаң бирөөдү сыйлагын. Күнөөкөр кылбагын башкаларды. Сенин саныңдагы түк башкаларда да бар. Бир аз узун кийин.